Саламатсыздарбы, күнгө бейшемби Супер ТВда Сереп Чекиткейчи сайтынан алынган кечки жаңылыктардын топтом менен тааныштырабыз. Кече 26 майда Бишкек Ош-Уна жолунда 2 унаа сүзүшүп, натыйжасында 5 адам окуя болгон жерде мерт кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын билдирүүсү боюнча Бишкек Ош-Уна жолунун 172-чакырымында Toyota Camry менен Ман үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа кагышкан. Кырсыктын кесепетинен Toyota Camry унаасындагы 5 адам, 2 эркек, 2 аял, 1 жаш бала каза болгон. Кырсык катталган жерди текшерүү учурунда каза болгон 1963 жылы туулган Жаранга таандык сумкадан 17 000 сом документтер жана унаанын алдыңкы отургучунан 1963 жылы туулган Жаранга тиешелүү кара мээлей 594 000 сом өлчөмүндөгү акча табылган. Ошондой эле унаанын айдоочусунда 1992 жылы туулган Жаранга таандык документтер жана 13 000 сом 200 сом акча болгон. Бул факты Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 297-беренесинде каралган кылмыштардын негизинде катталган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын билдирүүсү боюнча кырсык болгон жерден 840 000 сом табылган деген маалымат чындыкка дал келбейт. Окуя катталган жерден жалпы 624 000 сом акча табылган. Мындан тышкары каза болгон жарандардын туугандарын суракка алуу учурунда маркумдун жанында 600 000 сомдун тегерегинде акчасы бар болгондугун айтышкан. Тургунбеков Канатбек Тургунбекович Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагасы болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Канатбек Тургунбеков 2016 жылдан 2020 жылга чейин ЮСИС юридикалык фирмасынын жетекчиси болгон. Буга чейин ал Альфа Телеком компаниясынын кадрлар боюнча директору болгон. 2008-2009 жылдары коррупциянын алдын алуу боюнча агенттиктин бөлүм башчысы болгон. Ошол учурда уюмду Садыр Жапаров жетектеген. Президент Садыр Жапаров бүгүн 27 майда Баткен облусунун Лейлек районундагы Борбордук айылында мектептин жаңы имаратынын пайдаланууна капсула салды. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Долбоор боюнча мектеп 225 окуучуга ылайыкталып, 2 кабаттуу болуп курулат. Президент ошондой эле Лейлек районундагы жаңы жер чек ара тозотунда болду. Туруктуулукту жана коопсуздукту камсыз кылуу, ошондой эле калктуу конуштардын социалдык экономикалык инфраструктурасын жакшыртуу, жумушсуздуктун деңгээлин азайтуу, жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыз кылуу жана башка көптөгөн маселелерди чечүү үчүн Баткен облусун мындан ары комплекстүү өнүктүрүүдө зарыл болгон бардык нерселерди жасап жатабыз жана мындан ары дагы жасайбыз деп баса белгиледи өлкө башчы. Бүгүн 27 майда Жогорку Кеңештин кезектеги жыйыны өттү. Жыйында күн тартибине киргизилген долбоорлор талкууланды. Алардын арасында Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Осмонов менен Мурадыл Мадеминов Баткен облусуна өзгөчө макам берүүдө биринчи жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыз кылууну эске алуу керектигин айтышты. Баткен облусуна ишканаларды куруп, инвесторлор менен иштешүүгө шарт түзүп, тургундарды жумуш менен камсыз кылсак, экономикабыз өнүгөт. Буга чейин Баткендеги көптөгөн ишканаларга бут тосуулар болуп жок кылынган. Кызыл Кыя цемент заводун өкмөт ошко өткөрүп берген. Кадамжай суурма комбинаты, Айдаркен сымап комбинаты карызы бар делип жабылып калган. Азыркы учурда сымаптын баасы дүйнөдө болуп көрбөгөндөй жогорулаган. Колду бар нерселерди иштетсек, экономикалык жактан өнүгүүгө шарт түзүлмөк. Ишканаларды кайра ачууга өкмөт тоскоолдук жаратты. Ишкерлерге колдоо көрсөтүлүшү керек деп билдирди депутат. Бишкекте Элит Хаус курулуш компаниясынын башчысы Тимур Файзиев кармалды. Бул тууралуу 24 KG агенттиги жазып чыкты. Маалыматка караганда Тимур Файзиев коррупцияга катыштыгы бар деп шектелип жатат. Курулуш компаниясынын жетекчиси мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган. Аны ведомстволор аралык тергөө тобу иликтөөдө. Бүгүн Бишкек шаарынын 1-май райондук соту ага карата баш коргоо чарасын тандайт деп жазды редакция. Тажик баш калаасынын эл аралык аэропортундагы жүздөгөн жүргүнчүнүн нааразычылыгынан кийин Тажик бийлиги Северный ветер авиакомпаниясына дүйшөмбүдөн Орусияга бир нече авиакаттам жүргүзүүгө уруксат берди. Аэропорттун басма сөз кызматы 27 майда билдиргенде, алдыңкы күнү Иркутск жана Казаньга каттамдар учту. Ошол эле рейстердин жүргүнчүлөрү эмне үчүн каттамдар кечигип жатканын түшүндүрүүнү талап кылып, бир жумадан бери Орусияга уча албай жатканына нааразы болушкан. Жарандык авиация агенттиги
агенттигинин жетекчиси маселени чечүүгө убада берген. Өткөн аптада агенттик билеттин баасы өтө кымбат деп Северный ветер авиакомпаниясынын лицензиясын кайтарып алган. Тажикстандан Орусияга туруктуу рейстер 1 жылдан кийин 1 апрелде жанданган. Ал эми 26 майда Кыргыз бийлиги Манас эл аралык аэропортуна учуп келген Somon Air компаниясынын учагын 189 жүргүнчүсү менен дүйшөмбөгө кайра кайтарган. 21 майдан тарта Кыргызстан Тажикстан менен чек араны убактылуу жапкан. Бүгүн 27 майда Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Алишер Мамасалиев узак оорудан кийин көз жумду. Бул тууралуу жакындары билдиришти. Ал 47 жашта болчу, акыркы жылдары Германияда дарыланып жаткан. Алишер Мамасалиев Жогорку Кеңештин 4-чакырылышынын депутаты болгон. Сереп медиа маалымат агенттиги маркумдун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Бишкекте өкмөт үйүнүн алдында митинг өттү. 20 жакын адам бийликтен мамлекеттик жерлерди жана коррупционерлер саткан пансионаттарды кайтарып берүүнү талап кылышууда. Алар мамлекет эл үчүн, коррупционерлер кетсин деген плакаттарды көтөрүп чыгышкан. Митингчилер коррупционерлерден алынган батирлерди балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүнө жана башка муктаж адамдарга берүүнү талап кылышууда. 26 майда Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен жолугушту. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргенде, жолугушуунун жүрүшүндө Өмүралиев Чавушоглу менен президент Садыр Жапаровдун жакында боло турган расмий иш сапарын жана Кыргызстан менен Түркиянын стратегиялык кызматташтык боюнча Жогорку Кеңешинин 5-жыйынын үстүбүздөгү жылдын июнь айында Анкара шаарында өткөрүү маселесин, ошондой эле эки тараптуу кызматташуунун бир катар маселелерин талкуулады. УКМКнын чек ара кызматы кабарлагандай, 27 майда Кыргыз-Казак чек арасындагы Ак Телек өткөрмө бекетинде Казакстанга кирүү үчүн 80ге жакын жүк ташуучу унаа кезекте турат. Мекеменин маалыматына ылайык, мындай узун тыгын экономиканын жанданышына, оор жүк ташыган унаалардын көбөйүшүнө дагы байланыштуу. Негизинен учурда Кыргызстандан коңшу мамлекетке, андан ары КМШ өлкөлөрүнө жана Европага жашылча жемиштер ташылып жатат. Чек ара кызматы Казакстандын жана эпидемиологиялык абалы туруктуу дагы 33 мамлекеттин жарандарына, ошондой эле жүк ташуучу унаалардын Кыргыз тарапка өтүүсүнө эч кандай чектөө жок экенин кошумчалады. Бүгүн 27 майда Бишкектин 1 май райондук сотунда Айзада Канатбекованы уурдоо фактысы боюнча соттук отурум өтмөк. Белгилей кетсек, айыпталуучулардын 5-өө Сыймык Молдосариев, Кубаныч Токон уулу, Ажыкабыл Рыспай уулу, Замирбек Раманкулов, ошондой эле Орзубек Нурумбетов сотко алынып келинген эмес. Процесс онлайн режиминде жүрмөк. Бирок сот Салтанат Эсенкулова соттук отурумду 11 июнга чейин жылдырды. Буга айыпталуучулардын биринин адвокатынын жоопкерчиликсиз мамилеси себеп болду. Маалыматка караганда, адвокат соттук отурум өтүүчү 1 май райондук сотуна эмес, Свердлов райондук сотуна барып алган. Эске салсак, Айзада Канатбекованы 5 апрелде уурдап кетишкен. Окуя болгондогу видео социалдык тармактарга тараган. 2 күндөн кийин уурдаган жарандын жана Айзаданын жансыз денеси унаадан табылган. Кийинчерээк Айзаданы өлтүрүү боюнча кылмыш иши жабылганы айтылган. Буга өлтүрүлгөн жарандын кошо каза болгондугу себеп болгон. Ал эми адам уурдоого шектелген 5 жарандын иши сотко өткөн. Бүгүн дал ошол 5 шектүүгө карата соттук отурум болмок. Айыбыме катуу нааразы болуп аткам да, ошо балаларды, 5 баланы камакка жака отурушка салмакты ошолардычы. Атайын ушу беттерин көрөбүз деп, көздөрүн карайсыз деп, кандай ушу акмакчылык. Кызымды салып кеткендер. Судьяда турам эмес кылып коюшту. Эмесин чойбосо болмок да, убактын маны албайчы, элдин баарын убактын албай, биздин убактыбызды албай эле ошо аягынча чыкса болмок. Бир адвокат үчүн эметип калды, ошибка первый майский октябрьский утрун алмаштырып ашкан турбай. Эми тиякта да 10 мүнөт, 20 мүнөт убакыт барбай болчу. Ошо убакытты эметип койсо болмок. Ошо кызыма тийгени, аябай стресс болуп, сознанием жоготуп, азыр өзүм дагы стрессте турам, дагы ишенбей турам. Ошоңча алып барган кызымдачы. Кудайга койдум ошолоргочу. Кудай таразылап, Кудай ошолорго жетсин. Алардын башында эле мына кызы турат, кыздар бар экен, балдар бар экен. Ошо ойлобой туруп жазашты, буларчы баштарына тийбейт деп ойлогон жокпу депчи. Башкаларга андайлар башка келбей эле койсун. Андай душманга да андай жамандык кыла албайсың го. Мен буларга, балдарга Кудайга койдум да, Кудай өзү таразасын. Кудай тазаласын, анан сот
справедливый сот. Все. Бизде ошол эле. Ушул жана башка жаңылыктарды Серепчи Киткейджи сайтына кирип окуп таныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.